саламатсыздарбы ардактуу көрөрмандар жана угармандар, жалпыңыздарга сагынычтуу салам. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова. Бүгүн да албетте бул уктурууда сонун актуалдуу темалардын бирин көтөрүп чыгабыз жана албетте сөзсүз түрдө баардык адамдар, айымбы, мырзабы, кичинекейби, чоңбу айтор баардыгыбызга тиешелүү теманы көтөрүп чыгабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар жана кулак төшөңүздөр. Коногубуз бар. Коногубуз Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун коммуналдык бөлүмүнүн санитардык врачы Сатаров Данияр Алимжанович конокто. Санитардык дегенде эле демек албетте оорулар жана кайсы нерседен кандай кылып сактаныш керек, мына ошол тууралуу сөз болмокчу. Чоң болобузбу, кичинекей болобузбу, баарыбыз тең ооруканага барабыз. Коногубузду тосуп алалык. Саламатсызбы Данияр байке? Саламатсыздар. Кандай жетип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Ооруканага барбаган адам жок болуш керек, Ооба. Чуу дегенде эле ооруканадан чыгабыз, төрөлүп төрөт үйүнөн чыгабыз. Анысы кандай, ооруканага барбаган адам жок болуш керек. Стоматолог, гинеколог, педиатр эң эле көп баргандарыбыз, ашказан ооруп барышат көпчүлүгү. Төрөт үйлөрүнө барабыз, жогоруда айтылгандай. Айтор биздин жашообузда ооруканаларга көп баруучу, эң эле көп баруучу жер бул оорукана экен. Алгачкы сурообуз, ооруканалардан кандай ооруларды жуктуруп алабыз? Коркунуч барбы? Өз эми оорукана болуп турса, анан кайра ал жактан дарт жуктуруп алуу мүмкүнбү? Мүмкүн. Ооруканалардан азыр билесиздер, могу гепатиттин түрлөрү аябай көбөйүп кетти. Гепатит менен ооруган. Гепатит качан жугат? Кантип жугат? Гепатиттин Б жана С түрлөрү бул соо организмге кан аркылуу адамдын башка сузуктуктар аркылуу жугат. Өзүбүз билгендей, кан основном больницаларда. Жанагы жуулбаган, тазаланбаган, стерилизация болбогон же начар болгон медициналык шаймандарда кээ бир микробтор өлбөй калат дагы. Таза адамдарга операция маалында, какой-то процедура маалында соо адамга жууп калышы мүмкүн. Билесиздер, бул гепатиттан сырткары эң адамга коркунучтуу ВИЧ-СПИДти дагы жуктуруп алышы мүмкүн кан аркылуу. Түшүнүктүү. Кан аркылуу деп калдык, ооруканалар деп калдык. Эгерде мындай бөлүп санасак мүмкүнбү? Бул жактан эң эле коркунучтуу жер, мисалы гинеколог эң эле коркунучтуу жер, же төрөт үй эң эле коркунуч деп бөлүүгө мүмкүнбү? Же бул баардык жеринде бирдей деңгээлде коркунучтабы? Жок, ушул жерден мисалы ушул оору бул только жана төрөт үйүндө гинекологдордон жуктуруп ал деген туура эмес болуп калат. Бул жерде тобокелдик баардык эле жерде бар. Бул оорулар кан менен жугуп аткандан кийин именно гинекологдор же стоматологдор же хирургтар аркылуу көп жугат деп айтыш кыйын. Антип айтканга болбойт го. Бирок ушул оорулар основном жанагы кан аркылуу жугуп аткандан кийин кайсыл жерде медициналык процедуралар болуп атат, ошол жактан жуктуруп алганга мүмкүн да. Кайсы жерде кан менен кичине кармашса, адамдан бөлүнүп чыгуучу суюктук, шилекей же жаш, ошон менен алыша турган жер болсо, анда ал толук мүмкүн. Тобокел болот. Мисалы, жугуштуу оорулардан качыш үчүн биз ооруканага, өзгөчө мамлекеттик ооруканаларга барганда, эми жеке боло турган болсо, мындай акча төлөп атасың, анан үстөмдүк кылып айтсаң болот, тазаланып атабы, кандай деп. Мамлекеттик ооруканаларга барган учурда өзүбүздү кантип сактай алабыз, мындай алдын ала алабыз? Бул жерде мамлекеттик же жеке менчик клиникалар деп бөлгөнгө туура эмес. Анткени закон баарына бирдей. Ал мамлекеттик болсун, жеке менчик болсун, баарында талап бирдей да. Бул жерде жеке менчик клиникалардан, мед центрлерде гепатитти жуктуруп албайбыз деп антим эч ким кепилдик бере албайт. Анткени талаптар баарына бирдей.
мамлекеттик болобу, хоть жеке менчик болобу? Жок, мен айтайын дегеним, мисалы жеке жакка бара турган болсоң, акча төлөйсүң, анан тазаланганбы, кандай деп баарын карап алсаң болот да. А мамлекеттик ооруканага барганда кезегиң жеткенине сүйүнөсүң да, кирип барып дароо көрүнүп кетесиң да. Андай учурларда мисалы өзүбүздү кантип сактай алабыз? Биз деги эле сурай алабызбы ал жактан, бул шаймандарыңыз текшерилгенби, тазаланганбы деп? Да, туура эле ал жагынан. Бул жерде мындай да, талаптар баарына бирдей деп айтпадымбы? Хоть мамлекеттик болсун, хоть жеке менчик болсун, эми мамлекеттик ооруканаларга барганда сурасам болобу деп. Сиз сураганга акылуусуз, сурабасаңыз болот. Талаптар бирдей болгондон кийин көп ирет колдонуучу медициналык шаймандар, алар сөзсүз түрдө колдонулгандан кийин дезинфекцияланат. Хлор бар, составында хлор бар каражаттар менен алар атайын жанагы стерилизациядан өтөт баардык инструменттер. Анан атайын жана бикстерге салынып, анан даярдап турат да. Аны сиз сураганга болот. Сурап баарын текшерип алганга мүмкүн. Ушул эле ооруканаларды мисалы жылына канча жолу текшерилип турат ал жактар? Санитардык атайын көзөмөлдөн өтүп турушабы? Бул жерде жеке менчик медициналык борлор менен жанагы мамлекеттик ооруканалар жылына бир жолу, төрөтүүлөрү 2 жолу жылына каралып турат. Жеке менчик медициналык борлор жылына жана санитардык жолдомо алып, жылына бир жолу сөзсүз текшерүүдөн өтүп турат. Жакшы. Ал жерге барганда жөн эле текшерип карап өтпөй, кандай процедуралар жасалып атат, инструменттер стерилизациядан өтүп атабы, колдолгон жанагы бир жолду колдонулуучу медициналык каражаттар, жанагы кан болгон ваталар, жанагы укол жасаган бир жолу колдонуучу шприцтер, жанагы системалар, булар колдонгондон кийин бул илгерки окшоп хлордонбойт, дезинфекцияланбайт. Булар атайын эмкостторго салынып, булар медициналык утилизация деп коебуз. Бул атайын бөлүнгөн комнаталарда автоклав орнотулган, ошол автоклавга салынып, автоклавировать этилет дагы мусорго ыргытылат. Абдан жакшы. Чоң рахмат. Демек, стоматологбу, гинекологбу, педиатрбы же бир атайын гастроскопия жутуш керекпи, же төрөтүүнө бара турасыңбы? Айтор баардык жагынан дал ушул колдонулуучу шаймандарга көңүл буруп, алдын ала суроо алып, өзүңдүн коопсуздугуңду канчалык бир деңгээлде кепилдендирип койсоң болот. Бул жерде мындай да, мисалы Кудай сактасын, бирөө операция болуп атса, ал сурай албайт да. Бул дезинфекция болгонбу, стерилизация болгонбу деп. Ошого ал жерде жанагы азыр инфекциялык контроль деген атайын адис бар. Ошолор күнүнө карап, инфекциялык контролдоп, инструменттер дезинфекция болуп атабы, өз маалында жуулуп атабы, тазаланып атабы, стерилизациядан өтүп атабы, ошонун баарын карап туруш керек. Анын үстүнө операция жасап аткан врачпы, стоматологбу, гинекологбу, сөзсүз түрдө булар стерилизация болбогон инструменттен менен колдонушпайт да булар. Булар адамдын ден соолугуна күрөшүп аткандан кийин булар сөзсүз түрдө стерилизациядан өткөн, стерилдүү медициналык шаймандарды жана жанагы мягкий медицинский изделие деп коебуз, ватный шарик, ошол эле ушулорду сөзсүз түрдө алар стерилизациядан өткөндөн кийин анан колдонушат да. Мисалы стоматологко бара турган болсоң, алардын үстөлүндө бир нече эле штук, бир нече эле даана баягы скапель деп коебуз, жана бир нече түр мындай саналуу эле турат го. Анан мындай карап отурсаң, алар анын ар бир кардадан кийин тазалаганга деле жетишпейт болуш керек да. Жок, ал жерде стоматолог ал бир нече штук деп едиңизби? Жок, ал туура эмес. Алардын инструменттери даяр, стерилизациядан өткөн инструменттери атайын азыр жаңы мындай бир аппараттар чыккан. Дезинфекцияланып, жуулуп, тазаланып, стерилизациядан өткөндөн кийин атайын упаковочный материал деп коет, упаковкага салынып,
жанагы лоток менен комплект инструментов атайын дайындалып, жанагы кварцевый лампа колдонуп стерилизациясын сактап турчу атайын шкафчиктер чыккан, ошого салып коюшат да. Аны ал жактан ал дезинфекцияланып турат. Жок, алар стерилизация болгон инструменттер ошол жерде стерилизациясын кармап турат да. Анан колдонуп бүткөндөн кийин ал жерде атайын мед сестралары бар. Алар колдонулган инструменттерди өзүнчө стерилизационный деп коебуз. Ошол кабинетке барып, жууп, тазаланып, сортировка болунуп, презентационный очистка деп коебуз. Ошол жерден жуулуп, тазаланып, анан стерилизациядан өтө берет. Жанагы жумшак медициналык ваталар, шприцтер өзүнчө бир идишке салынып, алар автоклавирожен өтүп, медициналык утилизация деп коебуз, ошолор өтүп турат. Чоң рахмат. Демек, кайсы гана жакта, кайсы гана жерде жүрбөйлү, сөзсүз түрдө ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубуздун камын көрүп, күрөшүп келишибиз керек экен. Коногубузду дагы бир жолу тааныштыра өтөлүк. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун коммуналдык бөлүмүнүн санитардык врачы Сатаров Данияр Алимжанович болду. Бул жерден айтып коюш керек, бул жанагы инструменттерден сырткары ошол медициналык кызматкерлер сөзсүз түрдө жылына бир жолу медициналык кароодон өттүрүш керек. Мисалы азыр ошол эле хирургдардын, стоматологдордун, ошол эле гинекологдордун ичинде көптөгөн вирустук жанагы гепатиттин кээ бир түрлөрүн алып жүргөндөр бар. Булар кандай алып жүргөндөр? Булар оорубайт. Ошол гепатит ошол эле носитель болуп алып жүрөт дагы, бирок алар оорубайт. Илгери Союз маалында мындай бир приказ бар эле да. Эгер бирөө жуктуруп алып, бул жуктуруп алгандан пайда болот, алып жүрөт. Алар мисалы хирург болсо, стоматолог болсо, башка мындай эмеге өтүшчү да, мисалы операция жасаса, операция жасабай турган консультация берчү жерге которулчу. Бирок азыркы маалда андай приказ жок. Хирург раз оорубагандан кийин алып жүрсө, ал хирург болуп иштей берет. Эч кандай эмеси жок. Только операция маалындабы же стоматолог тиш жулуп аткандабы атайын санитарлык талаптарды, жана нормаларды сактоо керек. Бул жанагы манипуляция маалында жана бир жолу колдонулчу перчатка, кол каптарын сөзсүз түрдө кийиш керек. Жылда медициналык кароодон өттүрүш керек сөзсүз түрдө. Ошондой чаралар бар да. Чоң рахмат кошумчалап кеткениңиз үчүн. Данияр Алимжанович, сизге ыраазычылык айтабыз келип бергениңиз үчүн. Албетте бул теманын тегерегинде сааттап сөз кылып, ар бир оорукананы, ар бир жатакананы баарын тең карап өтсөк болмок, бирок убактыбыз өтө тар, ошондуктан негизги гана кеңештерди берип кеткенге аракет кылдык. Сизге ыраазычылык айтабыз келип бергениңиз үчүн. Ал эми угармандарыбызга жана көрөрмандарыбызга айтарыбыз, ден соолугуңуз үчүн күрөшүңүз, анткени ден соолук сиздин байлыгыңыз. Кызматта мен Айнура Миназарова.